Урматтуу күлкү сүйүүчүлөр, 1 апрель күлкү күнүнө карата Союзбек Сейитказиев. Алло. Бала чака жеңең бар деген дейт эле курска коюп. Улуттук филармонияда күлүп жаша аттуу күлкү концертине чакырат. WhatsApp'тарга ар түрлүү код коюп атып, өзүң койгон кодду өзүң таппай калды мандыраш. Башталышы 18:30, кечени сахналаш достору коштойт. Өнөрлүнү өргө сүйрөп, таланттууга таазим кылган, кээдең айтып сын сөздөрдү кыйшайганын түздөп турган, небир деген таланттарга бай, маданияты бийик, тарыхы терең, кыргыз элинин урпактарына бир таазим. Неге 3 рет бизде көчмөндөр оюну өттү деп мындай ойлонуп көрсөм, себеби бүгүнкү күнгө чейин көчүп конуп жашагандан биз эле калыппыз. Калгандар отурукташып бүттүр. Мына шаарга деле келип мындай карасаңыздар, башка улуттар бир эле жерде жашап атканын көрөсүң. Биздикилер эле портерге жүгүнжүктөп эле наркы районунан берки районго көчүп эле. Наркы падестен берки падеске кирип кетип эле. Үй салсак да заң кайтып эки этаж үй салып жанына веремге салып коюп эле мындай. Көчкөнгө айланыштырып мындай. Себеби биз мындай чоң үйдү үй катары эмес, мындай жайлоо катары колдонуп келебиз токатар. Мындай кыш келгенде шап веременкага кирип кетебиз да шекте жашап, кайра күн ай жылганда чоң үйгө көчүп кетип, даже биз 4 комнат үйдүн ичинде көчөт экенбиз тукандар. Апалар айтат го, тиги төркүйдөгү серванттын наркы үйгө киргиз дейт го. Сервантты көтөргөн бойчон ана жака кирип барсаң эле, "Мо диванды тек алып чыкпа" дейт, аны көтөрүп мындай. Шунчалык көчкөндү жакшы көрөт экенбиз. Дүйнөдө көчмөндөрдүн сап башында туруп, көчүп конуп жашаган кыргыз элинде жакшылыктар көп болсун. Мен атым Союзбек, фамилиям Сейитказиев. 1985 жылы 16 мартта Токтогул районунун Тоолук деген айылында мурдакы роддом, азыркы китепканада төрөлгөм. Биз сонун ордо чоңоюппуз мындай. Ичинде кири жок, ойноп, күлүп, элементарный чайнаганга ошол убакта сагыз жок экен туугандар. Бирок биз деле сагыз чайнайт элек, бирок кандай сагыз чайнайт элек? Кара сагыз теркелет алганыңа тейин. Сымала деп эле айтсаңыз. Биз аны айылда жыргап сагыз экен деп чайнап жүрөбүз. Кийин шаарга келсек эле биздин сагыздарды эритип алып жол салып атышат го. Ана мен түшүнбөй калдым. Биздин айылга жол сала турган сымаланын баарын чайнап коюп, жол жок калып калган турбайлык кой депчи. Эсиңиздерде болсо керек, мындай. Муштундай болгон, мындай сымалаларды алып келип коет эле дагы, кайер таза болсо шейин март харс бир тиштейсиң. Ташпаш менен мынтип туруп чөтөгүн ачып аласың да чайнап алып көчөдөн чыгасың. Алдыңан бирөө сымала чайнап келаткан болсо, аныкынан чоң чайнайм деп жагын өлүп калат. Болбой калат да. Алдагы жарым саатка чейин жумшабайт билесиздер, качып жүрө берет элең да. Мурдакы апалар неге аталары менен көп айтышпайт десе, байкуш апалар сымала чайнап эле жагы өлүп калчу экен. Ошого айтышалчу эмес. Эгерде кимден ким мектепке ак сагыз чайнап келген болсо, көзүңө мындай iPhone телефону бар баладай көрүнөт эле да. Бардыгы ошону оозуң карайт. Чыдабай кетип сурай бересиң. Берсең биз чайнап көрөйүн депчи. Татсыз кетерек деп атаңыз. Татсыз кеткенче очередте жүрөсүң ошону чайнаш үчүнчү. Ал убакта сагыздар эсиңиздерде болсо керек, мындай. Китайский пау-пау деген сагыз болот эле. Азыркы сагыздарга окшоп былжырап кетпейт эле, ирип кетпейт эле. Жоголуп эле кетпесе болду. Чайнап жүрө берет эле. Жаңы алганда аппак сагыз 2 күндөн күрөң. 3-чү күндөр арасында чачтары бар сагыз болот эле. Баягы былжырап ирип болбой атканда кара сагызга кош чайнай бересиң. Кыскасы астатып чыкпайт, даганза чайнап таштайсың. Баягы жакын досуң болгон болсо, bir күнгө прокатка сурайсың, дос берип турчу, бир күн чайнап турайын, эртең алып келип берем. Берет. Бирок шарт коюп берет да, иритип жүрсөң төлөйсүң. Иритип жүрбөш. Үйгө чайнап келсең, алдыңа нежең чыгат, бир чайнап көрөйүн деп. Акең чыгат, бир чайнап көрөйүн деп. Классашым деп бербейсиң го. Анан ма тамак жеп атып, мындай коюп коюп эле нан алып, мындай карасаң сагыз жок. Үйдүн ичи табалаң болуп кетет эле. Кана мен сагызым дегенде атаң келип түстөл бир койгондо сагыз ордо туруп калат эле. Алалы чайнап кетсаң, алдыңан апаң чыгат дагы. Каяктагы балекет тап келгенсиң, балдардын баарын ыйлат деп желке бир чатты. Окей, анан берем деп өзү чайнап кетип калды. Ошентип бир сагызды семейный чайнап таштайт эле. Ал эми жыртык шым кийип алсаң, көчөгө чыга албай эле, мында уялып эле, кыздай болуп жүрө берет элең. Азыр наоборот.
жыртықшымы бар көчөдөн кирбей калдасың. Жыртықшым бүтүн шымдан кымбат болуп кетти туугандар. Бул менен айткыбыз келет. Биз жашообузда жаман нерселерди мода кылбай, жалаң гана жакшы нерселерди мода кылып жашайлы. Караңыздар, бүгүн бардыгыңыздар ажайып коз, керемет, татынакай, суп-сулуу болуп жасанып келип отурасыздар. Концертке, тойго, кечеге барганда эле сулуулукка көңүл бөлбөй, жашооңуздарда ар дайым бүгүнкүдөй суп-сулуу болуп жасанып жүрүңүздөр. Жашооңуздар жомоктогудай болсун, бир туугандар. Залдын баары эле апалар экен. Негизи мен акыркы учурларда апалар аябай жакшы көрүп калышты. Себеби неге жакшы көрүп калган өздөрү эле билишет. Себеби аял заты бул дүйнөдө эң бактылуу жаралган сиздерсиздер. Бакыттын көбүн сиздерге берген, Көчөгө чыгып аял заты басса, любой эркек суктануу менен карайт. Даже аксакалдарда таягатан кыз келген жүрөм деп карап отурат. Андай эркекти караганда эле киш жок, нар өткөдөт, бери өткөдөт ушинтип жүрөбүз. Бир айылга келин болуп барып калсаңар, целый айыл көчүп келип көрөт экен. Келин келди. Эркек келди, эчимдер көрбөйт экен. Кандай бактылысыздар, а? Ошол үйгө келин болуп киргенде көшөгөнүн бурчуна 2 метр жерге келин болуп киресиңер дагы 20 жылдан ошол үйдү целый огородунан бери башкара баштайсыздар. Кандай керемет, бирөөнүн үйүн эле басып алган. Ал эми барып картайганда башта апа-бакай жолук, үстүдө саймалы чапан, мына билдип генерал болуп отуруп калат. Эркекчи. Мен айтканда жашайсың. Мен деген эркекти кот. Үйдө эркек башкарыш керек деп эркек болуп атканын көрөсүң. 60-тан ашкандан кийин любой эркегин качагар болуп калат экен. Жана генералдын качагары 5 түндө эле көмүр салып коюп көзүн жылтыратып эле. Ашты эчтеке сүйлөр, только чап. Жаш кезинде көбүрөөк күнөө кетирип койгон эркектер генералды жизнь карабайт. Алар только печканы оозуна көмүр сала коюп, ишке чыгып кетип эле, бир мамлекеттерди кылып кайра кирип эле, убакыт өлтүрүп эле уктап калыш керек да, ушундай болот экен. Себеби апалар генерал болуш үчүн булар келген жерден армия топтой баштайт экен. Ал армияны эркек өзү эле топтоп берет экен. Себеби дегенде могу чуркап жүргөн бала чаканын бардыгы бүт апасынын сөзүн сүйлөп кетет. Байкайсыздарбы? Неге? Себеби апалар бала тарбиялап атканда өздөрү жакшы көрүнүп, мээрим төгүп, эркелетип, аталарды жаман көрсөтүп чоңойто баштайт. Себеби үйдөн көп эле байкап калышты. Ичимде кичкесинен ары бери чуркап ойноп атканда апабыз ордудан тарта, акыр чуркап азатаң ойгон көрсө шыйрагым чыгат дейт го. Жаш бала болсоң ойлоносуң, шыйрагым чыгып койсо, начальник иш окшойт деп мындай бир карап койсоң. Анан ушу атам жок дегенен ойноп алайын деп дагы ары бери чуркап ойносоң, анда да коркутат. Шашпа. Атаң келсин жумушта. Өлтүрөт го, өлтүрөт сени дейт го. Ошондо дагы ойлоносуң, өлтүрүп койсо бул эмне? Гитлерге окшогон эле бир киши окшойт деп. Дагы бир башкача ой келет экен. Анан багы 9-10 класста окуп атканда вечерге баргың келет. Чуркап барасында, апа, вечерге барып келейинчи десем, кокой, угуспа, атаң укса экөөбүздү кошуп сөйт дейт го. Ошо күндөн баштап эле атаң көзүңгө террорист да. Бул биздин эмне кылып жүрөт, вообще жакшы көрүп киш экен деп ойлоп калат экенсиң. Кокус өстөрү уруу ыйлатып алса, сороткондо да башкача соротот го. Дагы жакшы, мен эле урдум. Атаң урганда точно өлүп калмаксың дейт го. Ошентип олтуруп бала шаарга келет экен, окуйт экен, иштейт экен, атасы жаман көргөн боюнча базар экен да шааргачы. Мына шаарга келет экен, окуйт, иштейт, эң биринчи айлап алганда кимди эстейт? Апасына жолук, көйнөк, алтын, атасына эмне алып берет? Российский герзовый өтүк, гуфайка, качагардын формасы деп эле түшүп калат. Ошо келгенде эле эркек кишинен уже качагар болуп калыптын, ишти баштай берейин деп эле сарай-парайга уже жөнөй баштайт. Ал эми баягы апалар жаш өткөн сайын кадыр баркы көтөрүлүп, курортторго барып эсал, аталардын бир да курортко барган көрмөдүм, көп эле барам да. Жаңылаң эле апалар жүргөн болот. Барат, аталар деле барат, бирок болбой калган аталар да, ошо бир айлык эле калып калган аталар. Эптебир рейс алдырып коеюнчу деген кылып апарган аталар да. Алда өзү баса албайт, бир 2 ой жүрөт жанында көтөрүп ушундай башкача. Апалар баса жекте жыргап, мындай башкача. Үйдө дагы мындай чекесинен тер чыгып, чай ичип, салга бирден ишке салып коюп. Анан ошентип олтуруп эркек картайган сайын мындай корко баштайт экен дагы, жалгызданып эле Кудайга жалбырай баштайт экен. Садагы кетем, Кудай ушу кемпирдин алдын алып кетпесең, точно болбой калды деп элечи. Албетте, мунун баары тамаша сөз го. Аталардын темирдей катуу тарбиясы, апалардын мээримдүү жумшак тарбиясы аралашканда гана акыл эстүү, зын кыйган уул кыздар тарбиялап чыгат экен. Аталарыбыз эч убакта качагар болбосун.
Төрүбүздө отурсун аксакал жайкалып. Качагарлыкты мына биз кылалы. Биз аталарга кызмат кылсак, биздин балдар бизге сөзсүз кызмат кылат. Ал эми апалар, генерал экенбиз деп жыргай бербеңиздер. Азыр качагарлардын сезону келди. Качагарларды жакшы караңыздар. Качагар бир күн от жакпай койсо, генерал целый армиясы менен тоң калышы мүмкүн. Качагарга жакшы. Эркек деген туугандар эркек болуш керек. Эркек өзүнүн үйүнө каалаган убакта кирип, каалаган убакта чыгып кетиш керек. Эркекке эч ким мишет этпеш керек. Эркектин колдон келсе 3 аял болуш керек. Ошо 3 аялдагы эркекке мишет этпеш керек. Не дедиңер эркектер? Туура деп жыргап калды. Жыргабай эле койгула, бул жөн эле эркектин мечтасы. Эркек өмүр бою ушинтип кыялданат экен. Ушундай болсо депчи. Эркек үйлөнгүчө эле булатный болот экен. Үйлөнгөндөн кийин эле 3 айдан кийин карасам көзү тептегирек болуп шок байкуш. Hem şok bolasın da birinin kızını yıkap geldi, kirgizip koysam öyle kazan ayağını kaldıra atır, divan şivanın жылдыра koy öyle, үйün iştil аңтарып жүрсө. Qoqoy балекеттің барын ұшығылғана қалды, ұқшет өyle жүрегім ұшып аткен, ұшық айнаға ұшып аткен. Көшеде де еркін жүре албай қалады кесін. Тез-тез телефонды қарап өле, телефон шыққандан бері вообще жүрегі жоқ болып қалды ғой, тез-тез телефонды қарап өле, ал çalбаса біз çalып өле, аяқтасын үйдесіңді деп өле, үйге келатқанда контакттарды тазалап өле. WhatsApp'тарға ар түрлі код қойып атып, өзің қойған кодты өзің таппай қаламандыра. Өзің үйіңе кіріп келсең де біреудің үйіне кіргенде эле шугайна менен кирип элем, бир колуң поставим шекте телефонду катары жашайсың. Азыр эркектердин бардыгы мындай шалдырап калды дейт. Конечно, уйкуң тынч болбосо шалдырайсың да. Биз уктап атканда телефонду башка коюп уктайбыз, жарты мээ телефондо, жарты мээ уйкуда болот. Эркектин телефонуна звонок келатканын эркек телефондон биринчи сезет. Биринчи көзүң ачылат, анан звонок келет. Карайсың, таныш болуп калган болсо, "Ла!" деп кыйын болуп сүйлөшүп каласың, чужой болуп калган болсо, өң боп-боз болуп катып каласың. Үңгөлаттан кетип эле эчтеке дей албайсың. Уша аялың жаныңда болот го, "Ким бул?" дейт го. "Билбейм." "Ал" дейт го. Ал иш азаптын азабы го. Алганда да башкача алабыз го. "Алло. Бала чака жеңең бар дегендей" деп курска коюп. Нар жак түшүнүп калса жакшы, түшүнбөй дайшай сүйлөсө өлдүм да ошондочу. Көчөгө деле чыгып, агаларың менен отуруп каласың, алар деле акыл айтып аткан болот. Мындай аш керек, мындай аш керек деп. Бир маалда жеңебизден келген звонокту агабыздын өңүнөн эле байкап калсың. Мындай карайт, бир карап чочуп кетип да, общий кругту карайт дагы. Жеңең чалып атат. Сүйлөйт, жооп берип коеюн дейт го. 10 эркек отурган жерге бир аял чала турган болсо, 10 эркектин теми жок. Ишенген агаңдын жүрөгү чүйүп аткандан сен жүрөгүң жөлөп чыгаттайт дечи. Отура бер десе жакшы. Кел дейт турган болсо башка эле шылтоо менен туруп кетип калат. Жигиттер силер отуруп туруңар, мен кичинекей кызым температура болуп атып, дара бар берейин деп туруп кетип калат. Ал эми 10 аял отурган жерге бир эркек чалса таптакыр башкача чалып эле. Каяктасың десең эле. Мен подружкалар менен отурат элем, тиги Гуля сен менен сүйлөшөм дейт го. Деп Гулясына кармата коет. Попробуй ошо жерден Гулядан кутулуп көр. Ар балекет сүйлөп атып, өзүң телефонун бирөөгө патактап берейин дейсиң го. Көрсө жашоодо, аял заты эркек канча тентектик кылса деле кечирет экен. Мээримдүү экенсиздер. Бирок унутпайт экенсиздер. По-любому бир повороттон күтөсүздөр да, ошо качагар мезгилди күтөсүздөр да. Бир тиштеп коюшум бар. Эркек болсо кечирбейт экен. Эркек да. Бирок унутуп калат экен. Тарданбай дейм. Эркек мынча экен, мындай жашоодон эле байкасаңар болот да, туурабы? Көчөгө чыгып кетип атып эле бирөөнү көрүп калса, аялы бар экенин унутуп калат. Кокус вечерге барып отуруп кала турган болсо, үйүн полный унутуп калат, ошекте төрөлгөндө. Деп жыргап калат да мына. Эми табиятыбыз ушундай экен деп. Ал эми адам ата топурактан жасалыптыр. Адам атанын материалы топурактан алыныптыр. Аял затынын материалы неден алынган? Кабыргадан. Эркектер Кудайга 1000 мертебе шүгүр дейли. Şu аял затын кабыргадан жасап койгонуна. Ато буларды жото жириктен жасап койгондочу. Точно.
Әлбетте, бұра сөйлеген күлгенге жақшы. Жүзіңіздерден ешқашан ұшылмайды. Келіңіздер. Рахмат. Анан азыр ағай, берес. Алтын башыңыз аман болсын. Сізге атты мингизбеле жүрет, анан аттың үстінде чыңал баш қиынырақ болып қалады да. Анан сіздің башыңыздыңдай суық тибе жақшы іште тұрса көп сатиралар шығат дегендей. Анан мұның барын, мұны Союз балам өзі кигізіп отат дебей, мындай елестетіңіз, оғы залда отырған жалпы мені қолдап келген көрермандардың атынан ұшыл сусақ төбетей. Егерде монтып зал толып келіп, монтып қол чаппаса, бұл сусақ төбетейді жоқ өледі. Сіздерге çok рахмат. Рахман разық бағайыз. Мен шағырға келіп, Абдулда кен үйіне келдік. Келіп артист болайын десем, тақырлы көңіл өлбей қойды. Анан ұрыс жеңем тағы жақшы, үйде көрші. Анан сен артист болам да отырың деп өлеман кейін жөн өтірген да, ұшыға қандай қарайсыз десеңіз. Рахмат, құрметті туғандар, şu залда отырған ел, мен біріншіден айтып қойын, біз айылдаш емес, біз Союз өз, Союз менің бір туған тайкемдің небересі. Мұны апасы залда отырады екен, Болсунду дағы, Союздың апасы дағы, Болсунның атасы болып, мағай шыққан бірінші. Адылда ұшыларды алып кетпейсің бе, өзіңмен етіп жүрбейсің бе деп. Мен айтқан, жоқ, мен антип жанымда алып жүре алмаймын. Мұны Рахманға беріш керек. Как раз ұшындай балдарды топтау алып, іш қылып атам. Мұндай сапляктардың барын çoğulту алып, іш қылыш үшін Рахманға оқшоғын ақылы кемірак кіші бош керек. Неге ақылы кемірак? Себебі көпшіліген ойлайды. Балауыз келіп сахнаға бір шықса жылдыз болу үшін қалады деп. Жоқ, андай емес. Мұның түйшігі өте ор, өте көп. Ортада арғандай сөздер болады. Арғандай сөздер болады. Ошоның үшін Рахманға оқшоғын анса-мұнса жаман жақшы сөзге мағани бере-бербеген. Мен анталбай. Мен кичнекей малейші мұндай немелер болса, сүйреп барып апедесіне беттештір давыл тарқат өрі. Азыр Рахман айтып отпайбы, Союз саға Рахман мен бірінші концертімі бердім еле, апам бар еле ал кесте, ұшын деп гүл беріп қойбопмын деп азыр арман құрды. Біз жана түшті абетте мен үйімде Абетте дасторқонда отырсақ, Союз Рахманға чалып сұравадады. Рахманаға, ата, башыңыздың размері қанша? Кеп баштың размерінде емес, кеп іштешінде. Eğer baş işleyen olsa, sençilip apasına gül veredir. Rahman'ın başının razmerini suradı Soyuz'u. Menikin suragan çok. Oylap koydum, taykem emez be, menikin bilet boş gerek gösteriyor.
Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы эмнеде деп көпчүлүк айтып калышат. Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы ниетинде экен туугандар. Илгеркилер бири-бири менен урушканда да мындай жакшы сөз менен урушчу мындай урушуп атканда тимеле бири-бирине калып элек айтып аткандай экен да мындай. Ай, башың өскөр. Акылыңа киргир, тукумуң улангыр деп урушуп, акылдарына кирип тукумдар уланып баштары өсүп кетти. Аз уруша кетсек эле, талада калыр деп жартысы мигрант. Талада калып кеттик. Атчан бирөө нары бери чапса эч ким жаман көрчүмөс экен. Ушул бала үйүнө аман эсенде жетип алса экен дешкен эле. Азыр аттын ордуна машина колдонуп калдык. Машина менен зуу деп бирөө өтүп кетсе аман жетип алсын деген иш. Өлөт деп атып. Арбале болот. Көрсө бардык нерсе ниеттен болот экен туугандар. Мына биз чоңдорду шайлайт экенбиз дагы шайлап туруп эле кызмат ордуна кеткен эле артынан тура эмес ниет кылып кеткенбиз. Жеген болот. Мутак чакчат деп атып, алар барат экен да сүйлөшөт экен. Карапайым эл эмне деп атат сен? Не демек эле жейт деп атат. Акыл кайса калпайт деп жеп коюп жатат. Иштейт деш керек экен да. Азыр мына билесиздер өзүңүздөр мына кыргыз эмнени айтса жашообузда бардыгы эле болуп келди и болуп атат дагы. Misal üçün akayıp gedetkenlerle getip kaldı, bakayıp gedetkenlerle aldı getip kaldı, gedetkenlerle tüyüne olup kaldı. Büt nersemiz bolup ketти. Az biz bir gana nerseni tak ayta alбай атабыз да мындай. Кыргызстан жөнүндө любой кыргыздын алдынан сурай берсең, Кыргызстандын келечеги кандай десең? Болбой калдыбы? Болбойт. Биз акыркы учурларда мындай бай көрсөк дагы жинибиз келип жашап калдык. Байкайсыздар мындай. Жүп менен бирөө өткөзсө эле. Неледерден кетме о дейт го. Биздин оюбуз боюнча жип айдаган кишилер айнейин чыралган кандай деп жүрүш керек экен да. Андай иши болот да, мына кетет, нары кетет, бери кетет, тура. Анан дагы Бишкекте көп сөз болуп калат, мен уккам да. Аскар Салымбек чиркет дейт. Чиркет дейт өткөндө. Мен айттым, ал чиркеткен менен зато Дордой деген базар ачып койду эле, ичинен канча оңой чиркеттиңер депчи. Биринчи Дордойго барганда өстөрү Дордой, анан машинасы Дордой, анан үйү Дордой, тойго барып калсаң деле Дордой компаниясы десең жогорку кеңеште чыгат го. Көрсө байдын жарыгы дайыма теткен. Менин оюм ар бир кыргыз Аскар Салымбековдай бай болсун. Анан акыркы учурларда мындай имиш менен сүйлөшүп калдык, байкайсыздарбы? Бир депкен сүйлөсөт, имиш дейбиз го. Америка менен Россия, Кытай үч эле дүйнөнү башкарат имиш. Дүйнөдөгү террордун бардыгын эле чардырып аткан мусулмандар имиш. Калгандары коёзунан чөп албаган момун имиш. Биздин кыздардын бардыгы акыркы учурда Турцияга кетип аткан имиш. Аякта да жөн жүрбөйт имиш. Ошолордун бардыгы тентип кетип калганына Кыргызстандын эркектери күнөөлүү имиш. Байке, күлбөлө коңуз, сиз дагы күнөөлүү имишсиз. Сиз дагы, и мен дагы күнөөлүү имишмин. Анан ушунчалык кен байлыгы көп жаратылышы сонун жерде биз кедей жашайт имишпиз. Бирок мунун баарын оңдоп койсо болот имиш. Аны оңдоп коюш үчүн ар бир адам өзүнүн оңолууну башташ керек имиш. Бүгүн Союзбек Сейитказиев филармониянын залында концерт берип аткан имиш. Келген коноктор тынбай эле кол чабып аткан имиш. Имиш бул. Такыр тынбайт имиш. Токтобойт имиш. Тым эле кээ бирлер тура калып чабат имиш. Чоң рахмат. Бул имиши жоңла чоң рахмат. Урматтуу күлкү сүйүүчүлөр, 1 апрель күлкү күнүнө карата Союзбек Сейитказиев. Алло. Бала чака жеңең бар дегендей деле курска коюп. Улуттук филармонияда күлүп жаша аттуу күлкү концертине чакырат. WhatsApp'тарга ар түрлүү код коюп атып, өзүң койгон кодду өзүң таппай калды мандыраш. Башталышы 18:30, кечени сахналаш достору Коштой.